Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз таксопарк шоколаттабыз. Кечээ күнү Ильяс ака менен таанышып калып, мага WhatsApp'тан жазды эле, Нургазы келсең, жакшы машиналар өтө арзан баада выкупка чыгып атат дедиле. Азыр өзү менен таанышканча бүт машиналардын бааларын сурасаганда. Ильяс ака, Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз жакшы. Өзүңүздү бир ооз тааныштырып, биздин көрүүчүлөр менен. Бул жерде сиз кайсы кесип менен, бул жерде ким болосуз, ошолорду бир сыйра айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Канча сом YouTube каналынын көрүүчүлөрү, подписчиктери. Менин атым Ильяс, Жалал Абад областынан Нокен районунан болом. Бул таксопарк шоколадда уже 2 жыл ашып калды. Ушул жерде иштеп, өзүм да биринчи Нургазы. Бел арендага отургам бул жерде. Арендага отуруп, анан аренда минип көрүп, кийин өзүм бул жерден азыр 10 машинам бар. 10 машина мукка чыгарып, аренда берип, өзүм муккалуу аренда берип, ушул парк менен договорчу болгам, как кыргыздардын представители болуп, кыргыздар үчүн мындай туруп, жардам берип, мисалы документ жагынан болобу, же бизнесинен болобу, келип айтып, ремонт жагынан болобу, вукуп жактан болобу, баарына жардам берип, кыргыздарга ушу мына 1,5 жыл ашып калып жерде көрсөтүп, канча балдарга вукуп алып бердим, же чыгарып кеткендер болуп атат, арендага канчалары келип иштеп кетишти. Ошентип иштеп жүрөм ушул жерде. Анан бир күн бизде Нургазы өтө акция кылып кече жакында чыгарды туугандар. Мына Volkswagen Polo деп экономдон баштап бизден Comfort Plus'ка чейин машиналарды уже берип атат да вукупка. Ошого азыр кеңири сенин көрүүчүлөрүңө айтып кетели. Ооба. Азыр мына Polo'лор ушулар дагы арендага эгер келип минсе 1700 сомдон минет арендага. Накопительный бар бизде 300 сомдон. Эгер арендага минсе накопительный бар. Вукупта накопительный жок. Канчага чейин чогулат ал? Накопительный 30 миңге чейин чогулат. Экономдо. 30 миңге чейин чогулат, бирок 100% кайтарып берет. Эмне дегенде бул паркта келип арендага минип иштеп жүрүп, тапшырып кеткенден кийин 1 айдан кийин Кыргызстанда жүрүп картасына түшүрүп алат. Эгер штрафтар келсе чөт берет, толук берет. Анысынан мен ушул жерде жардам берем. Билбегендерге жардам берип, ошо ишим ошо да. Ошо Polo'лор 500 күнгө берилди туугандар. 500 күнгө, бир дегенде 1 жыл 4 ай болот. 2300дөн берилди. Общий стоимость Polo'нуку 1 миллион 150 миңге айланып атат да. Бүтүшүнө, Бүтүшүнө 1 миллион 150 миңге айланып атат. Анан бизде бул паркта эми кандай деген эч кандай первоначальный взнос жок. Вукупка. Келет, например, келип ушу Polo, Rapid, Octavia, Comfort Plus каалаган машинасы биринчи минип көрүшөт. Эгерде недостатка жерлер болсо оңдотуп, кылдырып, парк бекер кылып берет. Арендада жүргөндө бесплатный кылып берет дагы. Вукуп оформить этип коет. Эч кандай первоначальный взнос жок. Оформить эткен күндөн баштап ремонт за счет водителя кетет. Ремонт. Ушу майын алмаштырат, баллонун алмаштырат, аяк бияк бузулса өзү оңдойт. Водитель оңдойт. Бирок бүткүчө страховканы, лицензия, диагностика, озгоп, документ жагынан полный парк кылып берет. Страховканы да өзү төлөп берет компания. Качан сен вукуптан чыгарып ушул машинаны өзүң өткөзүп алганча арендага берем десеңиз эгерде бирөөгө, ошо чыгарып өзүң оформить этип кетесиң, ошондо булар немени страховканы анализ этип өзүң өткөзүп аласың да, российский паспортто. Анан жакшы жери третий лицого берсе да боло берет, арендагачы. Эгерде бул жерден выкупка алып туруп бир 5-10 машинени третий лицого арендага берип койсо да болот экен да. Кыргыздарга азыр 2 машина. 2 машинага максимум 2 машина. 2 машина, 3 машина болсо сүйлөшүп мындай алып берип атабыз. Бирок ошо 2 машина, например, эми биздикилерде көпчүлүгүндөчү Нургазы мындай неме бар да. Вукупка алсам, bir камера алсам, же Serat'ты алсам, же Polo алсам, Кыргызстанга кантип барам, не кылам деген ойда. Например, Polo алдыңарбы, же камера алдыңарбы алып туруп, бир 2 ай 3 ай минип жүргөндөн срочно ишиң чыгып калса, бул жака бир өзүң ишенген досуңу же бир тууганың алып келесиң дагы, мен кетип атам, ушу минип турат деп аренда берип койсоңар, 3 ай 4 ай ишиңди бүтүрүп, келе бересиңер, вукуп кете берет да. Ти арендасын төлөй берет, бул жактан вукуп жабыла берет. Кете берет. Эми разницасын бир 100 сом, 200 сом арзаныраак кылып берип койсоң дегенде сүйлөшүп койсоң, андай кылган балдар өтө көп бизде. Болсо алып келип заморозка кылып койсоң гана болот да. Анан бизде дагы азыр ичкерээк көрсөтөйүн, Comfort'тон бар акция менен берилип аткандар. Comfort Plus'тар бар, 0 пробег машиналар бар да. Вукупка берилет ушуларчы. Кыскасы, машиненин түрү бар экен, индивидуальный дедиңиз, Ошого по акция менен берилип аткандар алар отдельный, бардык машинаны алса болот да. Камери, Капиат бар, Саната бар, мисалы
Кытай оригинал деп коелу. Барды машина. Мен өзүмдө айтып кетейин мактанып. Bir копиятым бар 22, өзүм букуп алгам. 2 та камерам бар 21ден камерам, 75тен 2 камерам бар. 5 та Octavian бар. 2 Polo'm бар да. Ушуларды букуп оформить этип, аренда берип койгом. Миллер атат, букуп кетип атат да. Канча кыргыздарга ошол жерде мен жаңылбасам 150 жакын кыргыз букуп алып кетти да уже. Чыгарып кеткендер ошончо болду да, ичкерден да көрсөтүп болду. Ильяз аканын сөзүн уксак, бул жерде условиясы өтө жакшы экен тогонда. Действительно, документин кылып берсе, условиялары жакшы, бир жагынан арзан да экен. Азыр бул жакта дагы машиналар турат. Муну Nissan Qashqai'lar көрсөтөлү. Ооба. Нургазы ушу Nissan Qashqai'lar биздин основной кыргыздардын көбү ушул машинаны алышты. Эмне дегенде кроссовер, Abio Meki, көпчүлүгү эле бир 20 машыгыраак бала ушундан Кыргызстанга алып кетем деп ниет кылып алган балдар көп. Арендасы 2600дөн болуп атты эле, ошондо 2800дөн азыр букупка 2 жылга берилди ошо. Бүтөөр суммасы канча болуп калат ошо? 2 миллион 40 миң болот. 2 миллион 40 миң болуп машина. Жылы канча? 2019. Пробег где-то 200-240 миң пробег. Ар кандай? Булар эле каршерингден келген Qashqai'lar. Булар каршерингден келгенде 80 миң, 90 миң каршеринг пробег менен келген, оклейка кылып туруп, арендага берди и букупка да берип койду. То есть буга деле 1 сом первоначальный взнос төлөбөйт. Буга да паркка бербейт да. Мисалы көп балдар келет да, мага Ильяз ака мына 100 миң бар, 300 миң бар, мен төлөйм дейт. Берсең да албайт паркчы. Бир дегенде булардын договорунда ушундай. Бирок жакшы жери ушу Qashqai'ды алдыңбы 5 ай иштедиң, акчаң болуп калды да. Келесин акчаны төгөсүн, машинаны чыгарып берет. Эч кандай вопрос жок да. Бир жума убакытта полный СТСтерин чыгарып, машинаны ошондон чыгарып кете бересиң. Эми сиз эмнеде представитель болуп, неме болуп калдым деп атпайсызбы? Анча-мынча ошого окшогон немелерге бүт через сиз аркылуу сиз жооп берип каласызбы же кандай болуп калат? Ошого мисалы келсе, например, эми биздикилер дагы сурайт да мында. Машинаны көбү кирет да, машинаны мен чыгарып кетишим керек дейт. Чыгарып кетсе, акчасы кирет, эсептеп мынча калыптыр дейт. Ошо акчаны төлөйт дагы. Бир жумада документ чыгарып берет. Уже канчалары уже оклейкасы серип, Кыргызстанга минип кеткендер болду, транзит алып алып. Ушул жерде иштеп жүрүшөт. Саткандар көп болду. Ушинтип эле чыгарып атышат. Уже мындан 2ден 3ден чыгарган балдар бар да. Бирден 4 жылда 3 та машина чыгарган бир бала бар. Ошо азыр эми жана парковый самозанятый болуп, лимит наркы берки болуп калып атат го. Ошолор, например, кандай болот эми? Эми парковый самозанятый, bizde парковый самозанятый болуп койсо, парктын комиссиясы өзү 150 сом эле. Күнүмдүк. Күнүнө 150 сом алат, башка комиссия албайт. Кийин жакшы жери кааласаң бул паркта иштесең болот. Калса иштебей койсоң болот да. То есть Qashqai'дан мен билем, бизде Валберс иштеген балдар, рынокто иштеген балдар бар да. Ошо балдар келишип эле жөн эле мен Яндексте иштебейм. Под такси эмес, жөн эле өзү айдап жүргөн эле. Өзүм алам деп алып кетишти. Неделясына бир акчаны салып коет, өз иши менен рынокто минип жүргөн балдар көп. Просто жумасына бир келип путевой алып кетип турушат. Осмотрга келип путевой алып кетип турушат. Баары путевой менен жүрөт да, баары таксиде. Путевой менен жүрүшөт, ушинтип жүргөн балдар көп да бизде. Ушу. Монтип сары кылбай эле жөн эле мындай алса болбойбу машинени жөн эле? Андай жок. Эмне дегенде бул лицензия сары болгон, СТС сары да бар. Өзү муну кара экен, уну ак экен, баары сары болгон да. СТС сары машина да. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Букуптан чыгаргандан кийин любой адам оформить этип кете берет булар. Дагы кандай машиналар бар? Octavia'лар бар дедиңизби? Octavia бар, монда Rapid турат. Rapid'ти да көргөзөлүчү. Могул Rapid'тер бар экен да, Ушу Rapid'тер бул эконом го, ошо Rapid. 2018. Буларда каршерингден келген машина. 2300дөн 500 миңге берилет. Мында бүтүшү менен 1 миллион 150 миң болот. Жакшы, жакшы, арзан. Действительно арзан экен. Эч кандай первоначальный взнос берилбейт. Келип, алып, минип, азыр о жерде да бир-эки балдар жүрөт. Ал ондотуп атышат машинаны. Ондотуп, аяк-баягын кылдырып, баарын бүтүрөт да, анан кийин кирсе, бук оформить этип коебуз, болду. Кыскасы келсе, могул жерден каалаган машинесин тандап алса болот экен да, состояниясына жарап. Бул жерде турат. Азыр аркада парковканы да көрсөтөбүз, үстүдө этажда бар, ошолорду да көрсөтөбүз. Машина көп. Комплектациясы деле ар кандай окшойт ар түрдүү бар. Мисалы, мында Polo турат. Qashqai'дан 2 түрлүү комплектациясы бар эми. Келип тандап алышат. Любойун карап, тандап алып. Азыр данный момент именно выкупка берилүүчү канча штук машина бар даяр? Rapid'тен дейсиңби? Жок, эми общий. Выкупка даяр машинаңа где-то плюс-минус. Паркта өзү бир азыр бир 1000 нарак бирак машина бар да. Ижо арендада жүргөндөр бар да. Азыр, например, жок, азыр именно выкупка бериле турган. Именно тоштуна эмесин билбейм, көп
Азыр, например, бирөө Октавия алам деп келди, бир 40та номер берди да. Чыгып өзү тандап бирөөнү азыр алып жетет да. Полондагы эгер пол алам деп келсе, полонун номерларын чыгарып берет. Сыртта турат дейт, этажда турат, болсо дальний парковкабыз бар. Ошолто турат дейт, ошол жака чыгып, карап, тандап алып, каалаган минип кете берет. Бул жерге келип, жанагы арендада айдап жүрүп, ошол машина жабып калса деле, ошондо эле сразу өзүнө сразу оформить этирип алып сураса боло берет экен да. Бизде мындай Нургазы көп айтат да, бизде мына машина аласың деп бербейт да. Мен кыргыздарга айтам, кел дейм. Келип, кааласаң күндө алмаштыр да машинаны. Неге тапшыртасың, неге алтасың дебей дейсиңчи. Күндө алмаштыр, чтобы сага бир жакшы машина тандашың керек. Тест-драйв кылып. Тест-драйв айдап көрүп, анан кийин мотору, коробкасы, бензин расходу сага туура келсе, анан ходовка жактарынан кичине иш болсо айтсаң, кирип, ошону кылдырып туруп, анан кийин оформить этип алса, машина зың минип жүрө берет. Акча төлөбөйт аягынача. Жүр Октавияны көрсөтөлү. Жогору чыгалан да, жүргүлө. Аризодан да өткөндө 100 келди. Бул да арендаға жақын. Легендалар. Нургаз ВУК-ка кече сүйлөштүм, генерал директормен. Бунда ВУК-ка беришет. Канчадан болуп атат бул? Эми чыгарат сенасынчы. Бунун арендасы 3000ден берилди. 3000ден болсо деле, эмне силерде арзан экен. Неме? 3,5 миңге чейин берип атышат. Арызалар 3800. Акция да. Например, азыр келип туруп эгерде мына сенден келдим, YouTube'дан көрүп келдим деп келсе, бизге новичокторго мына 3000ден 10 күн. 2 жума 10 күн инаңдачы. Дальше канчадан болот? Аран 3300. 3300 болсо деле нормально. 300 сомдон мындай түшүп берип турат да. 300 сомдон түшүп берип турат. Кыскасы уктуңардар мынакей. Биздин каналдын атынан келсеңиздер, 10 күнгө 3000ден комфорт пололорго деле акция кылып берет. Мисалы, мына Шкода Октавияларды өз арендасы 2400 да. Шкода Октавиянын арендасы 2400. Буларды мунда деле турат го, жарыкта мону көргөзөлүчү. 2400 буларды келет бир 10 күн, 15 күн 2100дөн минип көрөт. 2100 сомдон минип көрөт дагы, анан жакса 2,5 миңден ВУК оформить этип коет, бул кир экен го. ВУК оформить этип коет, анан ал жерде толтур Октавиялар турат. Bundan daha көп. 30, 40, 50 жакта Октавия бар да. Биз арендада жүргөндөр ham көп. Не дегенде азыр муну алып келип машинаны тапшырып атышат. Onu нарактан алып атышат. Бияктан тапшырат, бияктан алып машина шинип кете берет. Булар да бүт каршеринг бе? Булар да эми каршерингден келген Октавия да. Түшүнүктүү. Ошо Кашкай, Поло, Октавия булар каршерингден алып келген. Азыр биз жанагы немеге көрсөтө турган телефон номер сиздикиби же кимдикин коебуз ошондо? Меники коебуз. Сразу сизге связга чыгышат экен да? Мага чыгышат, мен түшүндүрүп айтып берем, кесе, например, көрсөтүп берем. Азыр аларга мына подвалыбызда машина бар, 4 этажыбызда машина бар. Арка жакта эч ким көрбөгөн машиналар бар да. Эгер ВУК алам деп келсе, ошолардын баарын карап, например, мен предлагать этип көрсөтөм аларгачы. Эми көрсөтөм, өздөрү каалаган машинасын алышат. Кааласа эконом алышсын, кааласа комфорт алышсын, кааласа комфорт плюс. Мына Октавияларчы. Мол, ушу бүтүшү канча болот ушу? Канча жылга канча болот ушуну айтсаң? 2500дөн 2 жылга берилди. 2500дөн 2 жылга. Бесперечный узнос бул. Бесперечный. Документи полный парк кылып берет. Иштей берет болду. Жакшы экен. Келип бир 15 күн тест-драйв кылып, арендага катары айдап көрөт экенсиң. Ходовою, мотор коробкасы, ар жак бер жагы бүт жакшы болсо, анан кийин уверен болгондон кийин Ильяз акага айтсаңыздар, сразу ошол жерде машинаны оформить этип, под ВУК оформлять этип беришет. Нургаз буларга с пробегом да. Анан бизде по акция, мына без пробег машиналар по акция берилип атат. Вообще 0 кече жакында келди. Но Cherry Tiggo 7 Pro Max деп. Мунулардан 103 алып келди парк. 103 алып келди. Ушуларды дагы уже ВУКка берип атат акция мененчи. 3700дөн 3 жылга. Бесперечный узнос. Бесперечный узнос. 3700дөн 3 жылга. Ооба, лицензия бүттү, документтер, страховка баары бүткөн. Номерларды уже алып койгон, тагып поликтерин салып берет. Но пленкалары менен турат сырттачы. Пленкалары менен турат да. Могу жаңы машиналардын деле страховка, лицензиясын бүтө компания кылып береби булар деле? 3 жыл бою компания кылып берет. Качан сен өзүң любой машиналарга экен кыскасы. Бардык машина. Сен өз ошо водитель качан өзү берден шоттон чыгарып кетет го. Кеткенде лицензияны айналдырып өтөт. Просто жанагы под такси страховка кымбат го дегеним, ошоларды жанагынтип водительдердин оплатасына бөлүп чачып койбойбу дегеним. Например, келет 3700дөн 3 жылга оформить этип коет, кийин ошо ойдон кандай десем, булар аренданы көтөрүлөбү, түшөбү, сеники тура берет да. Башында кандай договор кылсаң, ошо ойдон эме. Анан жана айтып кеткендей эле, каласа 2 жылдан кийин полный төлөсүн чыгарып берет машинаны. Каласа 1 жылдан кийин полный жакшы чыгарып берет машинаны. Анан дагы бизде мына VAP Vistum деген машинабыз бар.
Бестумдар. Бап бистумдар. Ушулар дагы ВУК-га берилип атат. Бап бистум деген. Бул комфорт плюс, бунуңуз комфорт окшойт. Бул да комфорт Бул плюс. комфорт плюс. Комфорт плюс. Бул бап бистум деп буларды 2 жылга 4000ден берилип атат. 2 жылга 4000ден. 2 жылга 4000ден берилип атат. Булар деле бирок жанагынтип сүйлөшүү жолдору менен ар кандай срокко койсо болот да, же именно 2 жылга деп койду. Акция 2 жылга 4000ден кылган. Теги Сенпро Максты дагы, например, 3 жылга эмес, 2 жылга алсак 5000ден тура келет, бирок 300-400 миң арзаныраак болот. Кыскасы проценти түшөт. Немесе акчасы түшөт. Булар дагы мына комфорт плюс, полный панорама бар, полный алды аркасында. Салон ачык. Кирип көрсөң, полный бар. Ушулар 0 пробег. Жаңы, э? Эскимнелек. Булар дагы 1-2 минут көрүп туруп, сразу оформить этип берет. Булар деле ошон тест драйв кылып бир 5-10 күн неме кататься этип көрсө болобу? 5 күн. Эми булар аренда катары минип көрөт. Жок, аренда катары минип көрөт, 0 да булар. Кадап сатап көргөн. Кээ эле жакпай калат, жана дагы бир нерсе болуп калат деген. Сенпро Макс. Аризолор бар экен толтура, э? Эми жакындагылар укуп көрүлөт дедиңиз аларда. Аризо мына атластарам жакына чыгат, кабалдарам буда калса жакына. Алар дагы бир эмки даяр болгондо бир көрсөтүп берет экен. Жакшы экен эми, могу эшиктер ачылып жабылгандан эле могу оор болуп, плотно болуп билинип эле турат экен могу машинечи. Жакшы, азыр дагы бүт камера менен подсъемкалап иштер бүт бардыгын көргөзөбүз анан бул машинелерде. Алып чыгып кетип аткандар ВУКуптан көп эле болуп атабы? Азыр ушуну отдел ВУКка кирип, бир сыра мен көрсөтөйүн, кайерден оформить этилет, каяка келиш керек, кыргыздар кандай болуш керек, ошону бир сыра көрсөтүп кетейин. Болду. Отдел ВУКта азыр ошо жерде биздин кызыбыз бар. Канчаган кыргыздарга уже полный документтерин чыгарып оформить этип берет. Группага чытап турат. Күнүнө бирден экиден чытайт да, уже ВУК машина уже чыгарып кетти деп. Анан этип сертификаттарын алып кетет бетинчи. Болду анда. Чыгарып кеткен кыргыздар ошончо. Все, дальше анда офиске кирип уланталы. Менеджерлер биякта турат. Менеджерлер биякта беришет. Мына жерде бизде электронный өчүрүт бардык немеде. Биринчи келишет дагы. Мына жерден 2 планшетибиз бар. Таныларын жазат. Ошол жерге электронный өчүрүткө чыгат, анан аны айтып, экрандан чыгат. Экрандан чыкканда номери менен чакырат. Номер менен чакырат. Биякта бизде 5 менеджер отурат. Бул жакта 2 менеджер. Бияк биздин өзүбүздүн эжекебиз. Жаңы менеджер болуп келди. Пока 1 ай болуп калды, иштеп атат, үйрөнүп, кудай калса кыргыздардын менеджери ошол жерде иштеп жүрөчү. Жанагынтип кыргызча нарк берки түшүнбөгөн суроолор болсо, полный ошол жерге келип, кисарты болобу, башкасы болобу, ошол жерден сурап, полный неме берет. А это наш старший менеджер. Как вас зовут? Добрый день, Юлия меня зовут. Юлия, очень приятно. Взаимно. Так, я вот сегодня услышал у вашего коллеги, сказали, у вас очень хороший там по поводу выкупа очень хорошая цена, да? Я еще хотел спросить, есть ли у вас, вот, например, возрастное ограничение здесь? Ну, по возрасту, если вы имеете в виду от скольки, то да, это, естественно, от 23 все-таки. Потому что ниже требует... никак, да? Потому что в основном у нас ниже, молодежь. Ну, максимум 21, но там нужно смотреть все индивидуально. Потому что, как правило, ребята молодые, все-таки нужен какой-то опыт, потому что доверяем имущество компании, он также несет ответственность за пассажиров, потому есть свой регламент. То есть самый минимальный порог это все-таки 21, ниже точно нет. Все понятно, а то у нас большинство молодежи смотрит. У нас очень много молодых, да, работает. И приходит, не дает, потом обижается, да, просто? Ну, побед не должно быть из 21 точно. Там еще нужно смотреть стаж по водительскому удостоверению, это от 3 лет, обязательно категория Б, это тоже немаловажно, это тоже требует действующее законодательство. А так остальные документы, там, КИСАР, туда-сюда, вот это все здесь сами поможете, да, водителю? Да, у нас опытные сотрудники помогут, подскажут всегда, помогут выбрать автомобиль, ну, то есть как лучше сделать, тоже объяснят. Это все мы делаем в парке, в нашем отделе. Это следующий кабинет. Все. Мынакей туугандар, өзүңөр көргөндөй эле возрастный ограничениясын сурадык. Бул жерде сөзсүз түрдө 23 жаштан жогору болгон балдар сөзсүз келгиле, жанагынтип келип алып бербей койсо капа болуп жүрбөгүлө деген. Ошондой эле бул жерде жанагы КИСАР, наркотикке такси керектүү документтер да бул жака келсеңиздер менеджер менен бүт бардыгы ушул жерден чогуу бүтүрүп берип, анан кийин жөнөтүшөт. Ушул жерден регистрация болгондон бияктан менеджерлер оформить этип берет машинаны баардыгын. Оформить этип бергенден кийин могул жактан путевой лист алып, анан ал жерден получение авто, адамдар алып атышат. Бияктан путевой лист алышат, а жерден получение авто. Бизде анан кыргыздар да көп келет да. Асында кыргызбыз го, келишет дагы. Ляска, мунун ключин бериң дейт, ачып айдап көрөйүн дейт. Бизде андай жок.
не дегенде орыстардын закону. Качан путевой лист алып, полный оформить этип, анан ошол жерге документи менен баргандан кийин механиктер өздөрү айдап алып келип берет. Алып келип бергенден кийин өзүң кагаз менен примать этип аласың. Каеринде чийиги бар, каеринде Видео тартса, видеого тартып, сөйте примать этип алгандан кийин ключүң берет да. Анан айдап көрөсүң. Биздикилер келет дагы, давай, ойнеге чейин басып көрөйүн. Андай жок бизде. Качан оформить эткенден кийин берет да ключ. Путевой лист канчада бир берилет? Путевой лист жумасына бир берилет. Жумада бир. Түштүк берилет, 14 түштүк. Не дегенде бир жумада бир келип осмотрдан өтүп, медиктен өтүп, 14 путевой алып келиш керек. Бирок биздин парк круглосутка жооп берет. Эгер майдыга түшүп калабы, гаиге түшүп калабы, путевойдун үстүндө номер бар. Ошого диспетчерлер круглосуточно жооп берет. Не дегенде, да, такой у нас работает, он каждый день проходит с медика деп жооп берип дегенде. Оны ошо номерга түшүнбөгөн неме болсо мунуга чал десе, чалса, алар өздөрү чечишет. Эвакуатор керек болобу, гаи керек болобу, кыскасы сразу ошол жерде бүтөт бүт проблемасы. Ошолор болсо сүйлөшүп берет да, круглосутка иштейт алар, жооп берет круглосутка, ушул номерге. Түшүнүктүү. Жүргүлө анда азыр ылдый түшүп, ылдыйда Toyota Camry'ler var eкен, Kia K5'ler var eкен, выкуп Sonata. Sonata'lar var eкен, ошолорду ылдыйга түшүп көргөзө кетели. Нургаз айттым го, жумасына бир келип осмотрга келип туруш керек деп, мына ушул жерге келет. Зона осмотра экен, бул жерде? Ушул жерге келет, машинаны коёт, койгондон капотун ачып, например, механиктер бир сыйра текшерип, пробегин жазып, базага киргизип коет дагы. Эгер майы азыраак болуп калабы, антифриз азыраак болуп калабы, булар куюп берет механиктерчи. Куюп, жал барбы дейт машинада. Жал бар, нери лампочкасы күйбөй атса, же бир нерсе болуп атса, аны ремонтко жөнөтөт. Жалып жок десе, сразу машинаны бирден чыгарып туруп, нол жака алып коюп туруп, ичкериден медиктен путевой алып кете беришет. Кыскасы жумасына бир бул жерге чисто путевой листке эмес, осмотр полностью машиненин жанагындай кемчилиги жокпу, бузулбады, ошонун бүт баарын каратып, андан ары медиктен өтүп, путевой лист алып анан келет экен да. 14 путевой берет жумасына бир. 14 путевой алып кете берет. Анан көпчүлүк менден сурайт да, осмотр десе, осмотрда машинаны текшереби дейт да, текшербейт. Просто осмотр, бу жерде машина көп да, 4-5 машина бар. Ар бир машинанын номери, ошо мисалы бир жума бөлүп койгон, ушул машина мына күнү келиш керек деп, ошол күнү келип туруш керек, базага кел деп киргизип коет да. Болду. Айттым го, эч ким чалбайт. Не кылып жүрөт. Акчасын вовремя төлөп эле. Акчасын убагында төлөп, осмотрга вовремя келсе, келип койсоң болду, сага эч ким чалбайт. Эч ким болобу, 2 жыл болобу, эч ким сага чалбайт. Так, мынакей туугандар, эгерде Camry выкуп алам десеңиздер, азыр Ильяз ака бүт баарын айтып деп түшүнөт. Могул жерде канча Camry бар азыр? 15ке жакын Camry бар. 15 Camry бар. Акчалары кандай болуп калат? Буларды индивидуальный расчет болот. Булар по акция берилбейт, индивидуальный расчет. Например, келет дагы мына Camry'ни же бу Camry'ни же о Camry'ни жактырса, алып минип көрүп, булар заявка берилет. Заявка берсе, финальда эсептеп чыгарып берет. Общий стоимость канча? Азыр 3 миллион 300 алган балдар бар, 3 миллион 400 алган. Бүтүшү. 3 миллионго жетпеген Camry'лер бар да. Состояниясына жарашабы? Жок, немесин эсептеп берет. Бар качан келген, канча кызмат кылган, канча кызмат кылыш керек. Ошону карап эсептеп беришет дагы. Историясын карап эсептеп. Например, 2 жылга алгандар бар, 4300дөн. 4000ден 2 жыл 3 айга алгандар бар. Өзү эсептеп берет да. Как выгодный койдуруласың, согласен болсоң аласың, согласен болсоң албайсың. Булар с пробегом 200 000, 250 000 пробегтер да. Только азыр туугандар айтып кетейин да. Бар эле 21 Camry сурайт да. 21 үчүн бар вукка кетти, вуктан чыгарып кеткендер бар. Только 70-чи кузовтор бар да. 20-лар бар? 20-лар, 70-чи кузовтор бар. Ушулар дагы алса болот, ак свети, кара свети бар. Объем 2, ушулар дагы алса болот. Кыскасы келип көрүп тандай бересиң могул жерде Camry'лерди. Азыр дагы K5'лар бар дедиңизби? K5 Sonatаларды жактан көрсөттүр, Ал жакталар, K5'тар основной 2021'лер. K5'тар. Булар деле арендага берилет, анан выкупка да берилет, индивидуальный расчет. Бирок бул жерде K5'га, Camry'га гана K5 кымбатыраак турат да. Ошондойбу? K5 Жылы жаңы үчүнбү? Жок, жылы жаңы үчүнбү, өзү билбейм. Мен көп балдар эсептетет. Например, Camry 3 миллион 200 000, 3,5 миллион болсо, K5 де 4 миллион, 4,5 миллион эсептеп берет. K5 мындай арендасы да кичине кымбатыраак. Анан ушулар дагы индивидуальный расчет выкупка берилет. Выкупка дагы арендага дагы. Аренда канчадан болуп атат? Аренда 3800. 3800. Camry 3600. Действительно кымбатыраак экен K5. Анан выкупка алганса, например, индивидуальный эсептеп берет, 4 миллион, 4,5 миллион тегерен эсептеп берет. Жакшы. Но 2022'лер бар, 21'лер бар K5. Ушундай. Карасам мындай китайский машиналар аз экен силерде,
Жо бармы? Монда Китай. Az onu жерде мына Сенпро O Макста. çeriler, arızalar var eken o vakta toldur ha? Жана букка берилеткен ушулар ошол жерде турат, ошол жерде ариза бар, ата хавал бар. Alar en bütöt dediniz değil mi bro? Булар бүткөн бардыгы. Эми берилет да. Үстү бошосо, үстүгө алып чыгып берет бул механиктер жумушчулар секен алып чыгып үстүгө даярдап кое берет, ошол жерден выдача болот. Анан эгерде капят камера алам десе, мен ушул жактан келип карап тандап. Serattolar var dediniz ana, Kia Cerato. Сираттылар бар, анан Kia Cerat'ta турат. Cerato ne? Sit mi al? Kia Cerat'ta. Alğança olup kalat anın akçası? Анын арендасы 2400'дөн. Аренда берилип атат. Бул где-то индивидуальный расчет эсептеткенде 2 миллион 200'дөн 2 миллион 600'ün тегереги чыгып атат да. Бүтüşü al özünün bası. Бүтүшү. Bütkön bası. 2 миллион 200'гө алган балдар бар ушунун 20 Kia Cerat'tan. Анан кээ бир балдарга эсептеп атат 2 миллион 600 миң эсептеп бергендер бар, 2 миллион 500 миң эсептеткендер бар. Булар туруп индивидуальный расчет да. Болду. Өздөрү короче канча кызмат кылган жана сиз айтмакчы бүт баарын эсептеп көрүп, анан бааларын чыгарып берсе макул келсе алышат экен да. Ошонун келет минип көрөт, ошо жакса булар заявка берет, заявка бергенде булар чыгарып берет акчасын нече миллион деп чыгарып берген, ошого карап өзү эсептеп алат. Түшүнүктүү. Kia Cerat'ta. Бул жакта санаталар да бар экен Элиз ага. Мындай саната, булар 2020 санатлар. Тандый момент бар, комфорт плюста жүрөбү? Одан аз комфорт иштеп атат. Бунун арендасы 3600 арендасы. Вукупка да булар индивидуальный расчет кылып берет. Азыр мен точно канча акыркы күндөрү алгандар жок. 4 миңден 2,5 жылга алган балдар бар да. 4 миңден 2,5 жылга алган. Ошолар примерно 3 миллион 600гө түшкөн. Бүтүшү. Ошентип азыр уже аларга 5-6 ай болуп калды. Түшүнүктүү. Анан буну уже чыгарып аткан балдар бар. Эмне дегенде паркта асымда кыргыздардын көбү эле Саната, Camry, Optima алып коюшкан. Уже көбү чыгарып кетти. Bundan көбү чыгарып. Бу корейскилер убагында надежный болгон үчүн все равно мону жакшы көрүп көп айдашат экен могу машиналар да. Ушундай Санатадан азыр эмнеде жетөө бар экен да, уже аренда жүргөн машиналар бар, эми бошоп калганын келип ала берет да. Кайсы ошо салып минип көрүп алып. Түшүнүктүү. Нургазы мына ссылканы окуп коебуз. Мына ссылканы. Мында Видеонун астына, видеонун астына окуп коебуз. Таксопарк шоколад деп турат. Мына жерде полный көтөрсө, мына жерде комфорт баса, например, комфортлуу кандай машиналар бар. Мына короче, ушу сайтыңызга кирип эле көрүп, эмне машиналар бар? Арендасы канча көрдүңбү? Кайсы машиналар бар, жылы канча, мисалы. Бул жерден көрсө болот да. Короче, жанагынтип келип бар болбойт эле могу сайтыңызга кирип. Ошол жерден көрүп. Только аренданыкыбы же выкупта барбы? Аренда бул жерде, только аренда. Анан мына жерде ар бир адам эгер ала турган болсо, мына отправить заявка деген жери бар. Көрдүңбү? Мына жерге атын жазыш керек, например, мына Руслан деп жазып туруп, мынерге номер телефонун жазат, мисалы 969 деп туруп, ошо жазып номерунчу. Айта бер. Мына жерге коюп комфорт алып, галочканы коюп туруп, отправить этип койсо, бул сразу мага келет. Сизге түшүп калабы бул номер сразу? Сразу мага келет. Сиз связга чыгасызбы? Келгенде мен алар менен байланышам, эмне суроосу болсо жооп берем, түшүнүңбү? Мынтип отправить этип коет. Отправить эткенде болду сразу. Мына. Бул записано. Бул записано дейт, көрдүңбү? Записано. Мындай адрестер чыгат ушул жерде. Анан мына жерде мага телеграмга сразу келет мына. Мына Руслан деген номер ушу. Заявка чыгат дейт, мен жерден чалып алатам, мен байланышам. Суроолор ушундай алып заявка чыгасың, мен кеңири сурап, мен да телефонда жооп берем. Ушуну ссылка алып коебуз. Бүгүн номерин да алып коелу. Болду. Ошо номерин да чалышат. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде экономдон баштап комфорт плюска чейин машинанын эми түрү бар экен. Маркасы, модели, келип өзүңүздөр көрүп кааласаңыздар, аренда кааласаңыздар, выкуп полный условия бүт баары жакшы экен. Ильяз аканын телефон номерин жазып коебуз видеонун астына. Ошол номерге чалып кайрылай берсеңиздер, каалаган машинаңыздарды келип кааласаңыз аренда, кааласаңыз выкуп алып кете бересиң туугандар. Ушундай.